Бирге келип бергениңерге. Эми элдер күтүп калды. Мына 60ка жакын адам, 60тан ашык адам күтүп атат. Бизди көрүп атат дүйнө жүзү боюнча. Өзүңүздөрдү тааныштырып кетсеңиздер, каяктан болосуздар, аты жөнүңүздөр, канча жаштасыздар, эмне жумуш кыласыздар Германияда? Сөздү мен анда Жеңишгүлгө бермекчимин, айымдар алып. Кызык, ырча чогуу. Чоң рахмат. Саламатсыңарбы бүгүнкү эфирдин көрүүчүлөрү. Мен өзүм атым Жеңишгүл. Мен Кыргызстанда Нарын областынан келем. Ошол жакта окуп, ошол жактан уяга учкам. Андан кийин Кыргызстанда туризм академиясы окуп, ошол жакта бүтүрүп, анан Германияда, Гамбургда, Гамбург университетинде окуп бүткөм. Азыркы убакта иштеп жүрөм. Жакшы. Мен негизинен Кыргызстанда менеджмент жагын окугам. Бул жакта болсо экономика, башкаруу бөлүмүн окугам. Азыркы учурда консалтинг болуп иштеп жүрөм. Мен атым Болотбек Алымкулов. Мен Бишкекте өскөм 1989 жылы. Анан 2005 жылдан баштап 2011 жылга чейин политехте окугам, Кыргыз техникалык университетте 6 жыл. Бакалавр менен магистратураны бүтүрүп, 2011 жылы стипендиясын алып, Германияга келгем, Кассел шаарына. Кассел шаарында машина куруу жана кайра калыбына келүүчү энергия булактары, бул орусча айтканда ВИЭ, возобновляемые источники энергии магистратурасына тапшырып, машина куруу багытында калгам. Анан ошону аяктагандан соң университетте 2 жыл иштеп, изилдөө жана илимий тараптарда иштеп, анан азыр болсо Гамбург шаарына көчүп келип, биякта машина куруу жаатында иштегем. Азырынча жаңы жумуш издеп атам. Анан ошол маалда азыр жумуш изденүүдөмүн. Так негизинен машина куруу жана энергетика тарабын жана IT тарабында багытында 3 тарабында да иштегем. Сонун абдан кызыктуу адамдар экенсиздер. Ушунча ийгиликтерге жетишипсиздер. Эми биз менен бөлүшүп кетиңиздер. Бул жакта сиздер келгенге чейин биздин көрүүчүлөр толтура суроо берген. Мен алым жетишинче жооп бердим. Токтоп тургула келсин депчи. Анан мен биринчи эле элден эң көп келген суроону берейин, Жеңишгүл эжеге берейин. Германияга кантип кетүү керек, же болбосо азыр Германияга виза ачыш кыйын, кандай программалар менен кетсек болот деген суроолорду аябай көп беришти да. Ушул суроого жооп берсеңиз. Эми жаш болгондон кийин ар биринин бир максаты бар да. Анан Германияга эмне максатта келем деп ойлонуш керек да. Анан негизи Германия болсо, эгер окусаң виза берем деген талабы бар да. Анан бирок бир чети ал деле жакшы. Анан Германияга келиштин көптөгөн түрлөрү бар. Мисалы үчүн эң оңой жолу бул Au-pair программасы деп коет. Бул 1 жылдык программа. Булардын үй бүлөсүндө жашап, ошол эле учурда бала багып, анан ошол эле учурда бул жактын культурасын, анан тилин үйрөнүп 1 жылдан кийин башка виза түрлөрүн алса болот. Андан кийинки жанагы социальный багытта да келишет көптөгөн адамдар. Волонтер болуп, ар кайсы тармактарда иштешет. Булар болсо көбүнчө бала бакчаларда, же болбосо клиникаларда, же болбосо карлар үйүндө, ар кандай тармактарда иштеп, андан кийин дагы узартып алса болот. Эгер болсо тилди билсе, Кыргызстандан эле студент болуп келсе болот. Ал үчүн болсо биз болсо счетко деген акча көрсөтүшүбүз керек. Мисалы үчүн биз болсо бир той берсек, тойго деле ошол кредит алабыз. Анан ал кредитти биз болсо азыр эме окууга инвестиция кылсак, ал окуу эртеби, кечпи, 10 жылдан кийинби, 20 жылдан кийинби ал сен үчүн бир күн иштеп берет да. Анан ошол анан бул Германиядагылар бизге айтышат, эгер сен окуйм десең, анда каласың, окуйм десең, анда кете бересиң депчи. Анан 2020 жылдан баштап, 1 марттан баштап жаңы закон кирген. Буларга болсо жумуш күчү жетишпейт да. 70 жылдары болсо Турциядан жумуш күчтөрүн сураган, Италиядан жумуш күчтөрүн сураган. Азыр болсо, мурда болсо Европа ичинде эле калышса, азыр болсо Европадан тышкаркы өлкөлөргө чыгып атат да, бизге жумуш жетишпей атат, келгиле депчи. Анан бирок азыр болсо мондай ситуациядан кийин ал закон деле бир аз 1-2 жылга толук иштеши мүмкүн, бир аз созулушу мүмкүн да. Анан ошон үчүн Кыргызстандан деле мисалы үчүн түз эле жумуш аркылуу да келсе болот да.
Анан кээ бир кесиптер бар бул жактачы, жетишпеген кесиптер. Мисалы үчүн инженерлер жетишпейт, медиктер жетишпейт, же болбосо IT багытындагы адамдар жетишпейт. Маңел Автопегуфте деп коет, ошолор болсо интернеттен караса эле кайсы кесиптер Германияга жетишпейт десе эле ошолордун мындай түрү чыгат дагы. Анан ошол эгер болсо Кыргызстандан келе турган адам, эгер болсо инженер боло турган болсо же медик тармагында тажрыйбасы боло турган болсо, анан болот да. Демек бизде мүмкүнчүлүк көп, барганга. Мүмкүнчүлүк көп. Анан негизи эле жашоо оор. Анан жашоо оор деп эле эме кыйнаган, эме кыстаган турмушту кыйнаган, кандай эле ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деп эле жеңдирип койбой, биз дагы жеңгенге аракет кылыш керек да. Аракет кылыш керек. Чоң рахмат. Азыр Бекболот байкеге суроо берели. Эмне үчүн сиздин оюңузча чет өлкөгө чыгып окушубуз керек кыргыз жаштары? Сиздин оюңузча кандай? Мен Кыргызстанда окуй берсе болбойбу дейм да. Ооба, туура. Кыргыз эме айткан биз ошо биздин уюмубуздун башка бир максаттарынын бири бул албетте биздин ошо адамдарды эмне үчүн багыттайбыз да билимге. Бул өтө маанилүү, анткени биринчиден бул өтө маанилүү инвестиция да. Жаш кезинде убакыт да бар, күч да бар, мээде бош да, окуганы мүмкүнчүлүк эң жакшы бул жаш кезинен да. Жаш кезинде тапкан билимди өмүр бою топтоп, анан түптөп, анын үстүн ал аркылуу өнүгүүнүн бул башаты да билим алуу. Бул биринчиден. Экинчиден тышка кеткени бул сапаттын эң биринчи белгиси. Анткени тышта окусак билгидей эле Германияда мисалы коррупция жок. Анын үстүнө билимдин стандарттары өтө жогору да. Ошондуктан билим алуу бул инвестицияны кандай десе бир эң жакшы бир түрү да. Анан чоң ийгиликке жетишкен миллиардерлер баары айтышат, 30 жашка чейин инвестицияны өмүргө кылгыла деп. Анан ошол салынган инвестиция силерге келечекте өнүктүрөт деген. Ошондуктан бир эң негизги инвестициянын бири. Мен мисалы дайыма мындай мисал келтирем да элдергечи. Мисалы биякта эң эл деле билет, дүйнө жүзү билет, Volkswagen деген заводу бар. Volkswagen заводу алып келсек, инженер болуп иштесең болот, мисалы, же болбосо жогорку билим алып, же болбосо орто профессионалдык билимди алып, мисалы, анлагин техник деп коет, механик болуп иштесе болот. Мисалы, экөөнү салыштырып көрөлү. Механикти жумушка алат, аны 3 жыл бир эле станокто иштегенди үйрөтөт. Ал станокты ийне жибине чейин билет, ошол станокто эле отуруп тейлей берет да өмүр бою. Инженер болсо окуп келип, билимин алган билимин ошол тажрыйбасын дайыма өнүктүрө берет да. Анан бара-бара, мисалы, жөнөкөй жумушчу менен салыштырганда, ал болсо өзүнүн жумушун бир эле билгени менен башка жумуштарды иштей албайт. Анын билими чектелүү жана ошол менен эле тажрыйбасы өспөй калат да. Инженер болсо тажрыйбасы өспөй, жылдар менен анын баалуулугу жогорулайт. Жаңы механик болуп кирген киши ал болсо жылдар өткөн сайын анын баалуулугу төмөндөйт. Анткени эмнеге ал интеллектуалдык тараптан өспөй, анын талабы. Келечекте караганда 30 жылдан кийин мисалы фирма банкрот болуп кетти, өзүн актай албай калса, инженер болсо ал инженер, анын билими чектелген эмес бир эле фирма. Алган билимин колдонулат да. Ал каалаган жерге деле барып иштесе болот. Механик болсо ошол эле заводдун установун эле өмүр бою иштетип, башка жерге барса, жаңыдан үйрөнүшү керек, өзүн өнүктүрүшү керек, ага кыйын болуп калат да. Анын баалуулугу да жылдардан төмөндөйт. Эгерде мисалы заводдун ээси ал деле карайт да, мен андан көрө бир жаш баланы окутуп, ага айлыгын азыраак берип, анан өстүрөйм же уже 30 жыл иштеген, бир аз карып калган, көз анча көргөн эмес заводдогу кишини коебем деп койду. Бул менин оюмча эң негизгиси адамдын ой жүгүртүүсүн, кругозорун өнүктүрөт чет элде эле билимди алуу биринчиден. Экинчиден бул адамга эң керектүүсүн көз карандысыздыкты берет да. Бир эле жерге байлап койбой, анын мындай оюн өзгөртүп, эркин болууга, эркин болууга эң чоң мындай кадамдын бири да. Анан ал деле иши ою өзгөртүп, нерсе өрчүсө ал деле көп нерсе жолдор билет да. Балким өзүнүн бизнесин ача алат, же болбосо башка бир проекттерди иштеп, мындай башкаруу деле деңгээлге жеңил жете алат да ошол. Мен ошондуктан жаштарга сөзсүз айтам, эки нерсени алгыңар келсе, көз карандысы, финансылык деле көз карандык ичинде бар. Биринчиден. Экинчиден өзүңөрдү оюңарды жүгүртүп, мындай алдыга көрүңүз, алыс көрүңөр, баары эле ой жүгүртүңөр, өзгөргүңүз келсе, анда билим чыгып, билим алып келип.
Мен өзүм суроо даярдадым эле, бирок тилекке каршы бизге абдан көп суроолор келип атат. Мен элдердин суроолорун бергим келип атат да, сиздерге ушунча күттүк биз. Эми жооп бериңиздер. Азыр биринчи суроодон баштайын. Достор, силер сурооңорду берип жаза бергиле, мен катары менен окуп кете берейин. Бирөөдөн суроо келиптир. Германия дейт, мигранттарга кандай мамиле кылат дейт. Мигранттардын укугу кандай, кеңири жашай алышабы? Ушул жөнүндө айтып берсеңиздер. Эми Германия дегенде эле биз болсо закон жагын карап өтсөк болот. Бул жакта болсо закон аябай катуу иштейт. Бюрократия катуу иштейт. Закондо болсо жазылган. Мисалы үчүн адамдар болсо көрүнүшү менен, тили менен, же болбосо религиясы менен, болбосо Германияда эле эмес эле дүйнө жүзүндө жазылган законда дискриминация болбош керек депчи. Ошондой эле жанагы согушка байланыштуу дагы булар болсо өздөрүнүн күнөөсүн билет. Анан негизи дискриминация деген бул Германияда эле эмес, азыр болсо дүйнө жүзүндө. Дүйнө жүзүндө эмес, Кыргызстанда дагы айыл менен шаар, бай менен кедейдин ортосунда дискриминация бар да. Андай нерсе бул Германияда деле болот. Бирок болсо ошол эле учурда болсо булар болсо мындай толеранттуулукту аябай сактап көрсөтөт да. Анан эң негизгиси ошо жеңиш айтып кеткен мыйзамдын чегинде баары 40 саат эч качан сени тышкары иштетпейт. Эгерде баары официалдуу түрдө болсо 40 сааттан жумасына 1 минуттан ашырбай үйгө кеткен укуксуз. Анан тең эле мамиледе биз мына бай экөөбүз тең иштейбиз. Бизге эң негизгиси жумушуңду аткарсаң, баарын туура кылсаң, мамиле тең эле болот да баары. Немистин чет өлкөдөн чоң айырмай болбойт да. Бирок албетте дискриминациянын түрлөрү бар, бирок жалпысынан айтканда толеранттуу да, мындай чыдамдуу, чыдамдуу бизде чыдап отуп да, ошонун баш аягын айтканда. Дагы бир суроо келиптир. IT тармагын дейт Кыргызстанда университетте 1-2 курста окуптур да, анан Германияда улантсам болобу деп жазыптыр. Элдияр Ырысбаев деген. Албетте жакшы суроо. Негизинен албетте улантса болот. Менин даже сунушум колунан келишинче атайын программалар бар. Алар биринчиден 0дон баштабай эле колунан келишинче 2-3 курска отурганда эле мүмкүн. Бирок канча курсту өттү. Менин сунушум бул учурда колунан келишинче кодингди үйрөнүп, бакалаврды бүтүрүп, анан бияктан магистратураны кылса көп убакыт үнөмдөсө болот да. Колунан келишинче кодированияны үйрөнүп, анан Кыргызстанда бакалаврды бүтүп, бияктан магистратураны бүтсө ошондой убакыт жакшы үнөмдөлөт да. Экинчи курста бүтүрүп келгенде негизинен баары биринчи курска отуруп коюш мүмкүн да. Ал убакыт, ал жаңыдан тил үйрөнүш, ал бир аз менин оюмча дагы көбүрөөк убакыт талап кылат да. Ошол. Дагы бир суроо келиптир. Жайкы жумушка дейт. 2021 жылкыга информация барбы дейт студенттерге дейт. Барып иштесе болобу дейт. Азыр болсо, азыркы ситуацияга карата болсо керек, азыр болсо мындай эме ай сайын өзгөрүп атат да. Мисалы үчүн болсо, азыр болсо 3-чү мамлекеттер ошо эме сентябрдан кийин жол ачык болчу, границалар ачык эле, азыр болсо сентябрдын ортосуна чейин деп койду да. Анан азыркы учурда болсо билинбейт качан кандай болот деп, анан бирок ал болсо жайкы жумушка келгени, эгер бул ситуация бир аз басаңдаса, кадимкидей эле болуп баштаса керек деп ойлойм да. Бурунгудай эле келип иштеп жүргөндөй эле. Жакшы, рахмат. Нуриза деген кыздан суроо келиптир. Виза кантип алсам болот дейт. Бул кандай десе, биз жалпы негизинен келечекте биздин уюмубузду Кыргыз нетворкту таап ошо жазып каттап алсаңыз, ошол жерде толук кандуу маалымат беребиз. Анткени анын виза деген түрү көп, анын бир эле алтып бир-экиси жооп менен жооп бере албайбыз. Ошондуктан биз аны бир аз чыдап туруңуз, биз ал толук кандуу маалыматты ошол биздин Кыргыз нетворк уюмубуз, биздин тайпабызга бөлүшүп коебуз маалымат албетте. Кыргыз нетворктун аккаунтуна жазылып, отписка болбой отуруп турсаңар, көп маалыматтар чыгат ал жактанчы. Биз эми эле баштадык. Ошон үчүн активдүү болгула. Дагы компаниясы жок эле, жумушчуну өзүбүз таап кантип кетсек болот деген суроо келиптир. Андай негизинен биринчиден мүмкүн эмес, анткени Германияга келерде сиздин максатыңызды сурайт. Ар бир мамлекет визаны ачарда сурайт, эмнеге келип атасыз? Жөн эле барып жумуш издейм дегенде эч ким. Германия жеңишке айтып кеткен өтө бюрократиялуу мамлекет. Сиз келсеңиз, сиздин
медстраховкаңыз бар болуш керек. Сиз биякта каерде турарыңызды, сизге бирөө жоопкерчиликти турат. Бардык көп мындай майда чүйдөлөрү көп. Эң негизгиси жеңишкүл айтканда 2020 жыл ошону изилдеп көрсөңүз, баарына сунушум бар. Көп суроолорду байкаштырдым. Алар баары окшош экен. Ошо 2020 жылган мыйзамды чыккан кандай десем жетишпеген адистердин мыйзамы деп койсок болот го. Ошол мыйзамдын ичине жазылып турат 10 кесип бар. Анын ичинен инженерлер, медиктер, мугалимдер да жетишпейт. Германия мисалы баса бул жылы 30 000 мугалим жетишпейт. 5 000 профессор жетишпейт. Ушунчалык өзүңүздүн күчүңүздү сынасаңыз, анда профессорлор да болго биякта. Ошентип бара көп ошол 10 кесиптин ичинен бар болсоңуз, бир фирманы таап, ошол фирмага жазып, кандай десе заявка менен жумушка резюмеңизди берип, алар силерди кабыл алса, ошондо гана силерге бир руксат берет, ошондо барып элчиликке барып силерге виза ачылат. Жөндөн жөнүгө келиш болбойт. Анткени бир максат керек, келиштин бир максаты керек. Жөндөн жөнүгө Европалык Союз, мисалы Россия менен Кыргызстан ортосунда виза жок. Ал жерге визасыз да барып калса болот. Евросоюз менен Кыргызстан учурда негизинен статистика боюнча 70% бүт визаларда жок дейт да негизинен. Эгерде бирок ошол кесиптин ээси болсоңуз, онун кесиптин эң керектүү кесиби болуп, силерге ошол жумуш берүүчү киши силерге контракт берсе, ошол контракт менен дагы мүмкүн да, ал деле шарт эмес визаны алыш ошо. Бирок негизинен система мындай иштейт, бул мыйзам кыска айтып кетсек, биринчиден Германиядан иштейт. Ошол жумуш ордуна Германиядан таппаса, Евросоюздан иштейт. Евро биримдилигинен таппаса, анан гана үчүнчү мамлекетке жумуш берет. Ошондуктан баары алар деле издеп атканда, алар биринчи Германиядан издейт, анан Европа биримдилигинен издейт, анан гана тыштан издейт. Ошону деле эске алыңыз. Силер аябай мындай керектүү киши болгондо гана сизге биринчиден контракт берет. Ошондуктан мамлекетиңизде бутка туруп, өзүңүздү адис катары Кыргызстандан өнүктүрсөңөр болот. Ошону деле унутпагыла. Дагы бир суроо келиптир. Саламатсыздарбы дейт, саламатчылык. Башталгыч класстарды окутуу боюнча дейт, мугалимдик кесиптин магистратурасы болобу же жана орто эсеп менен контрагы канча дейт. Менин маалымат бар. Эгерде мындай да Германияда мугалим болуш үчүн биринчиден магистратураны бүт, экинчиден референдariat деп коет. Аны 2 жыл мектепте практика өтүш керек. Бир орто айлыктан төмөнүрөөк төлөп, бирок айлык төлөп иштетет кишини 2 жыл. Ал деле өзүнчө сынактары бар, өзүнүн экзамендерин тапшырыш керек. Анан гана мугалимге өтүп, бирок магистратура дегенде бирде ал Германияда бир өзгөчөлүк бар, 2 сабактын ээси болуш керек да. Кандай десе, 2 сабактын мисалы география менен математиканы билиш керек, спорт менен физиканы билиш керек. Жөн эле бир эле эмени болбойт, бир эле сабакты бериш болбойт мугалим. Ошондуктан Кыргызстанда окуган, бияка магистратура келгенде ошо айырма болуп кетиши мүмкүн да, ошону деле көз эске алып туруш керек. Анан референдariat 2 жыл, анан гана мектеп окууда. Бул негизинен Германияда оор жумуш, баары ойлойт, ал Кыргызстанда балким жеңил көрүнөт. Хатта көп немистер эмне үчүн жетишпейт мугалимдер? Анткени көп немистер эме жок да, талабы жок да, талап сурак жок ошол бул кесипке Германияда. Ошондуктан шансыңыз бар сизде албетте. Туризм тармагында иштеп жаткандар барбы? Ал жакта иштесе болобу негизи дейт. Мен негизи туризм тармагын бүтүп келгем Кыргызстандан. Бирок бул жактан мен максатым болсо иштөө эмес болчу, бирок иштеп эле окуп дагы акча таап өзүмдү баксам болот да. Анан мен негизи бул жакта окуп калдым. Анан мен билген адамдар бар, туризм жагында иштеп калгандар. Иштесе болот, Ооба. Магистратура кантип тапшырса болот? Бакалаврдан кийин дейт, сразу Кыргызстан дейт. Же АУПР менен барып, анан тапшырса болобу? 10 000 евро счет болуш керек деген чынбы дейт. Магистратура болгондо тармакта экен. Мисалы үчүн бул жакта болсо, кээ бир магистратуралар бар англисче, анан көбүнчөсү болсо немисче талап кылат да. Анан Кыргызстандан эле сөзсүз түз эле окууга тапшырып өтсө болот. Бул жөнүндө дагы биз буюрса макалаларды Кыргыз Network'ка чыгарабыз жакын аралыктарда.
Анан счетто негизи деген акча көрсөтүш керек. Булардын негизи максаты адамдар келип бул жакта көчөдө калбаш керек дейт да. Анан мисалы үчүн ал акчаны бирөөдөн карызга сурап туруңуз, келгенден кийин балким бул жактан иштеп кайра ал акчаны кийин кайтарып бересиз дегендей да. Анан болсо ДАДге барып стипендия алып көрсөңөр болот эгер немец тилин билсеңерчи. Ана ошо тил деп калбадыңызбы жеңишкүл эже? Тил болгондо английский билиш керек, немецкий билиш керек, же немец тилди аябай талап кылышат да, бул жакта аябай басым кылышат. Эгер немец тилин билсе, кийинчерээк бул жактагы ар кандай компанияларга дагы жумушка кириш жеңилирээк болот да. Анан окуулардын 70% немец тилинде болот. Анан ошондуктан биздин сунушубуз ошо немец тилин окуса демекпиз, бирок англисче деле көптөгөн мүмкүнчүлүктөр болот. Эң негизги артыкчылык немисче билгенде, немисче окуганы бекер. Англис тилине көбүнчө бул уже кандайча жеке университеттер, алар болсо акчаны талап кылат. А немис тилинде эң негизгиси бекер, окуусу бекер. Айына эле болгон 6,5 жылга бир семестрге 300 евро эле төлөйсүңөр. Анын ичинде даже билети да ичинде да. Бекеринен коомдук транспортту колдонсоңор болот да. Ошондуктан немец тили өтө маанилүү. Келечекте жумушта иштегиңиз келсе, немец тили биринчи орунда турат. Англис тили маанилүү, бирок анчалык маанилүү. Бул Голландияда мисалы көбүрөөк англис тилине мүмкүн. Швецияда мүмкүн, Норвегияда дагы бир аз түшүнүк бар. Бирок Европанын эң чоң орун берүүчү мамлекет бул Германия. 42 миллион жумуш орunu бар. Элестетсең, мамлекеттин 80 миллиону болсо, ошонун 42-си жумуш орunu бар. Аябай көп жумуш орunu бар, ошондуктан билиш керек. А1, А2 уровень менен жайкы жумушка барып иштесем болобу дейт. Жайкы жумуш жөнүндө көп маалымат жок, бирок менин билишимче ооба болот. Аны эгерде жумушка кабыл алуучу киши чечет. Ага эгерде барып мал менен иштесеңиз, анткени ал жерде көп тил сизге керек жок. А сизди официант катары кабыл алса, анда конечно силер кардарлар менен сүйлөшүшүңүз керек дагы, менюну түшүндүрүп, ошонун баары майда чүйдөсүн силерге жакшыраак билген керек. Мен дагы окуйн дегем, 30 жаштамын дейт. Мен оюмча окуш үчүн жаш маанилүү эмес, азыр деле кеч эмес, окуй берсеңиз болот. Эми биздин тажрыйбалардан айтсак болот да. Биз болсо, мисалы үчүн мен болсо Кыргызстанда туризм академиясын окуп бүткөм, андан кийин Манаска деген 1-2 жылдан кийин тапшырып, менин группалаштарым менен 1 жыл айрым болчу да. Анан ошондо болсо тиги башкача сезим да. Демек, улуумун дегенчи. А бул жакта андай сезим жок. Сен эгер болсо семинарларда отурсаң болсо, сенин ата-энеңдей болгон адамдар отурушу мүмкүн, 50 жаштагылар, 60 жаштагылар. А биздин ата-энелерибизге 60 жаштан спорт кыл депчи, биз карыбадык дейт да. А бул жакта болсо 80 жаштагылар жашайм деп велосипед тээп жүрүшөт да, ошону ойлонуш керек да. Эгер билим алам десе, эч качан кеч эмес. Бул биздин болгон эле менталитеттик эмеде нерсе да. Мектепти бутуруш керек, анан үйлөнүш керек, анан университет, анан баарын шаблонго салып салганбыз да. Немистер бир аз салып, мектепти бүтүп, окуусун издейт, кесибин ойлонот, эмне кылам деп бир аз тыным алат. Анан чыныгы таңдап окуп, эгер жакпаса өзгөртөт. Анан эч качан өзүн каалаганын кылат да негизинен. Бул да туура, анткени максат койгон максатына адам жетиши керек да. Албетте жалаң эле коом басым кылып бир шаблонго салдырбай, 42 окуй баштады магистратура менен. 42 жашында үй бүлөлүү, уулусу бар, окуду, анан Америкага кетип калды да, ошону окуусун бүтүрүп. Мисалы да. Сиз канча жаштасыз, Ханяйым дейт. Рахмат, мага да суроо берип койгонуңарга. Мен 30 жаштамын. Мен суроомду берип коюңузчу, сураныч дейт. Өйдөдө дейт. Сурооңузду таппай калмыкчы. Саламатсызбы дейт. Ошондо ал жакта виза ачып, бир компания менен келишим түзүп барыш керекпи, же ал жакта продавец консультант болуп иштесе болобу? Кайсыл тилди билиш керек? Ал жакта айлык акылары кандай? Рахмат дейт.
Мен студент болуп жүргөндө бул жакта негизи эле Кыргызстандан деле мен Азаттыктан бир улуу агайлардын жазган макалаларын угуп калгам да. Мисалы үчүн бизде деле студенттер болсо окуп жүрүп эле тажрыйба топтобойт дейт да компанияларга. А бул жактан сен окуп жүрүп тажрыйба топтобосоң, кийин окууну бүткөндөн кийин компанияларга жумушчу болуп кириш аябай эле кыйын. Ошон үчүн окуп жүрүп тажрыйба топтогон көп мүмкүнчүлүктөрү бар да. Анан болсо тиги жанагы болсо Болот айтып кетпедиби? Бул жакта окуу компаниянын эгер жумушка келе турган болсо, компаниядан контракт керек деп. Ал компания деген контрактты бергенден кийин дагы бул жакта деген агентство бар. Ал деген изилдеп чыгат. Ушул жумушчу бизге керекпи? Же болбосо бул жумуш ордуна биринчи Германиядан башка жумушчуну карайлыбы? Же болбосо Германиядан таппаса Европа ичинен. Анан Кыргызстандан карайт да, эгер ошол этаптан өтө турган болсо, анан айлыгы дагы чечет. Айлык дагы 43 миңден жылдык айлык 43 миңден ылдый болбош керек да. Эгер ошол айлыкты ала турган болсо, анан ошол документтер аркылуу визага барып, анан виза алса болот. Анан жанагы 1-марттан ушул жылдын 1-мартынан баштап кирген закондун ылайына байланыштуу бүт баардык кесиптер үчүн келсе болот да. Сатуучу же окуп жүрүп дейт, тажрыйбаны кайдан топтосом болот дейт. Ушул боюнча жеңиш эже сиз айтып өтсөңүз, тажрыйбаны кайсыл жактан топтосо болот, Кыргызстанга келсе деле болот деп айтып өттүңүз эле бир жолучу. Бул жакта деген биз болсо студент болгондон кийин жумасына 20 саат иштегенге укугубуз бар деген дагы ошондой кагаз берет. Ошонун негизинде биз болсо ар кандай компанияларда иштей алабыз өзүбүздүн кесибибиз боюнча. Мен болсо эгер экономика тармагында окуган болсом, мен компаниялардын бухгалтерия же болбосо анализ, контролинг тармагына барып туруп, ошол жактан тажрыйбамды топтой алам. Эгер болсо информатик боло турган болсо, IT тармактарда, бөлүмдөрдө топтой алат да. Бирок ошол тепкичтерге кириш оңой эмес. Бирок баштапкы тепкичтерде мындай жөнөкөй жумуштарды баштап, андан кийин кирип кетсе, ошентип тажрыйба топтосо болот да. Ошо окуудан кийин жумасына 20 саат иштесе болот. Ошол жумасына 20 саатта ар кандай компанияларда тажрыйба топтосо болот. Дагы мен толуктап кетсем, бир аз биякта могу 20 саат деп атпайбы, бул туура ал билим менен андан кетет. Негизгиси биякта ошол эле учурда сенин кесибиң боюнча туура тапканың болот да. Ошол бул анын булар негизинен студенттерди жакшы алат да, анткени студенттерге салыктарын аз төлөйт. Анан студенттер мындай, бул кандай десе, биякта деле таанышчылык бар, биякта деле статистика боюнча 70% аркылуу бир тааныш аркылуу жумушка кирет да. Ошондуктан силер ичине кирип, фирманын ичине таанышып, анан келечекте көптөр ошентет. Студент кезинде студент катары иштейт, а окуусун бүткөндө түздөн-түз анан жумушка кабыл алып алат да. Анын чоң плюстары бар да, чоң артыкчылыктары бар. Студент кезинде тажрыйба топтоо да. Диплом болбосо деле ала беришеби ишке дейт. Жок, ал бул жакта деген жумуштардын түрлөрү бар да. Анан жана биз айтып өткөн бул болсо студенттер үчүн жумуш. Ага дипломдун кереги жок. Ал студент убагында эле иштей аласың, а студент болуп бүткөндөн кийин ал контракт болсо узартылбайт. Саламатсыздарбы дейт, саламатчылык. Мен студенттик программа менен бардым эле, азыр студент эмесмин, бакалаврды бүттүм дейт. Дагы кандай жол менен барсам болот дейт. Магистратурага тапшырсаң эң жакшы жол. Сонун бакалавр бүттү, магистратурага тапшырсаң. Бул негизинен эле бул жакшы, кандай десе, жаман жакшы жери бакалавр, мисалы магистратура, бакалавр жакшы жери бакалавр бүтүрүп, магистратураны бир аз өзгөртүп, жаңы бир кесип алсаң болот да. Жаман жери мамлекетке жаман да, анткени Кыргызстанда мисалы мен бакалавр алып, бүт мага болгон инвестицияны, мамлекет кылган инвестицияны мен Германияга алып кеттим да. Ал жаман жери да. Анткени мисалы мен билимимди бизге жакшы билим берди политехте, эч качан арызданбайм, тескери бизге аябай жакшы билим берген политех кезинде. Жака келгенде
Салам болот, кандай дейт? Политехтен салам дейт. Айта алсаңыз суроону. Салам болот дейт, кандай дейт? Политехтен салам дейт. Германиядасыңбы дейт. Сиздин группалаштарыңыз окшойт. Мен Германия жок. Группалаштарым баары билет, мен Германияда экенин. Менин группалаштарым. Саламатсызбы дейт, окуу үчүн эмес, сулуулук салондоруна иштеш үчүн кантип кетсек болот дейт. Угуп атабы? Сиздердин интернет жакшы болбой калды окшойт, э? Мен интернет Суроону уктуңузбу суроону? жок, кайталап коесузбу суроону? Саламатсызбы дейт, окуу үчүн эмес, сулуулук салондоруна иштеш үчүн кантип кетсек болот дейт. Бул чынында эгерде максат катары айта албайт элем, негизинен билим үчүн биздин негизги максат билим үчүн жүрөбүз. Билим сиз бир эле сулуулук салону менен чектелип калбайсыз да. Дүйнө жүзүнө болсо керек болсо английская королеванын эмес палатасына чейин барып иштесеңиз болот. Максаттарды жогору коюуга аракет кылыңыз да, менин сунушум. Бир эле сулуулук салону эмес, окуу эмес дебей, окуу менен аракеттенгенде бул акырын айтканда сизди көз карандырып берет, анан экинчиден сиздин билимиңизди тереңдетип, баалуулугуңузду жоготот. Германиядагылар катып жатат дейт. Германиядагылар интернетиңер жакшы иштебей атат дейт. Тилекке каршы Германияда деле тейлөө, чын айтсак Кыргызстанда тейлөө биздин бир топ өтө жакшы. Компаниялар телефон, интернет өтө бекер да салыштырганда. Анан экинчиден тейлөө сервис бизде жакшыраак Германияда. Анткени Германия машина куруу менен алектенген үчүн алар туризмден акча таппайт же сервистен. Булар мындай кандай катарга кошмо эмне болот. Кыргызстанда болсо анткени бизде башка экономика структурасы башка болсо бизде тейлөө сервис абдан жакшы. Тескери бизде жакшы. Официанттар деле жакшы ушулда кишилер. Дагы бир суроо келиптир. Угуп атам, айтып берейинби? Угуп атам. Магистратурага немец тилин билбей туруп барсам болобу дейт. Магистратуралар бар, бекер мисалы мен окуп аткан университетте эң көп англис тилине четверкага тапшырган GPA болчу Global Political Economy. Ага аябай көп тапшырчу, ошол Орто Азиядан аябай көп тапшырчу. Ошолордун баары мисалы кандай десе, магистратураны англис тилине бүтүргөн, окуусу да бекер болгон. Кадимкидей эле бүтүргөндөн кийин Германияда бир мыйзам бар. Эгерде Германиянын дипломун алсаң, сага кесиң боюнча 1,5 жыл жумуш издегени кабыл берет. Ошол деле диплом алган менен ошол укук бар да, ар бир. Жеңишкүл эжеге суроо келиптир. Кайсыл программалар менен магистратурага тапшырсам болот дейт. Кыргызстанданбы? Ушундай окшойт. Мен эле жооп берип кетсем, мен мисалы дады менен келгем да. Андан тышкары Erasmus Plus деген программалар бар. Erasmus, бирок жок дегенде эме да. Бирок менин группалашым ошонтип магистратурага келип, ошол алган сабактарын кабылдандырып, аны башка университетке тапшырып, ошол менен магистратураны ал да мүмкүн. Эгер бирок тили керек да. Тили уже даяр болушу керек. Анткени даярдык болгону эле окуусун төлөйт, курстарын төлөбөйт. Тили ошого чейин даяр болушу керек. Келип тапшырып, окууга кирип кеткен. Немис тилин Кыргызстандан көп окуш керек. Дагы суроо келиптир. Магистратурага кантип тапшырсам болот? Кеңири маалымат бериңиздерчи. Уровень A2 дейт. Бул суроого жооп бердик окшойт, э? Уровень A2 дегенде бул сизге эң астан B1 менен тапшырышыңыз керек. Курстардын ошондо Германия силерге курстарга кабыл алат. B2 менен C1'de биякта 1 жылдык курс өтүп тапшырсаңыз болот. Бирок эң аз деген A2 менен эч кандай университет кабыл албайт. B1 менен эң аз B1 менен же B2 менен тапшырса андан да жакшы.
Же болбосо бул жакта эме деген бар. Эгерде болсо ал адамда болсо 2 деген сертификат боло турган болсо, Deutschkum деген бар. Бул болсо даярдоо курсу. Даярдоо курсу менен бир семестр окуйт. Бир семестр окугандан кийин ошол негизи ал даярдоо курсунда жазылгандан кийин да кадимкидей эле студент катары иштей берсе болот да, студент катары статуска ээ болот. Ал курсту бүткөндөн кийин экзамен тапшырат. Экзамен тапшыргандан кийин Feststellungsprüfung деп коет. Эгер ошону өтпөй турган болсо, жарым жылдан кийин эле университеттерге тапшыра берсе болот. Анан сөзсүз документтерди Кыргызстандан котортуп нотариустан өткөрүп бериш керек да. Бул жактан Униассис деген жер бар, ошол жактан текшертиш үчүн. Бул жакта бир кыз суроо бериптир. 24 жаштагы кызга кандай варианттар бар окуп иштегенге дейт. Жолдорун айтып коюңузчу дейт. Жол көрсөтүп коюңуздарчы дептир. 24 жаш болсо жап-жаш экен. Мүмкүнчүлүк көп. Тил үйрөнсө эшик ачык, дүйнө жүзүнө ачык. Азыр болсо дүйнөлөшүү заманы. Эгер тил билип калсак, биздин ойлонуубуз да бир аз бир эле жерде калып калат. Тил үйрөнүүбүз Үйрөнгүлө албетте. Мисалы элестетсеңер, биз мисалы кыргыз тили менен сүйлөшөбүз, окуганбыз, бирок орус тилин билген үчүн биздин түздөн-түз бүт орусча болгон бүт маалыматка доступ бар. Англис тилин үйрөнсөңүз, элестетсеңиз, канчалык дүйнөдө маалымат жазылбасын, илимий тил азыр англис тили эле арал. Англис тилинен болгон бүт эмне жазылбаса ошого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Окуганы, иштегени баарына. Немис тилин окусаңыз, Германиянын окуу системасына бекер тапшырууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анын үстүнөн немис тилинде эмне жазылбасын, философтор болобу, анын баарына мүмкүнчүлүгүбүз бар. Тил бул үйрөнүү, бул жана тилди жол катары көрсө болот. Тилди билүү бул жолдордо ачылган мүмкүнчүлүктөр. Дагы бир суроо келиптир. Телевидение тармагына барууга мүмкүнчүлүк барбы дейт, жолдору барбы дейт. Негизи бул жакта болсо журналисттер, телекоммуникация жагында окугандардын басымдуу бөлүгү бул жакта эне тилдүүлөр да. Эгер болсо экинчи тил немис тил болсо, бул тармакта өнүгүү өсүш аябай эле кыйын болуп калат да. Эгер ушул тармакта өсөм, өнүгөм дей турган болсо, анда өзүнүн эне тилиндеги эле жактарда калган жакшы да. Телевидениеде албетте ал жерде редакцияга кетсең, журналистикага кетсең, эне тилинде сүйлөшүң керек да. Немес болуш керек, э? Ал жерде чын айтканда немис тили болуш керек да. Бизге элестетсеңер, немисте мисалы Германиядан келип Кыргызстанга иштейм телевидение десе, ЛТР иштейм деп. Тил билесиң деп. Ал деле туруп аны жибербейт репортер катары. Тантырап ал сүйлөшө албаса же интервью ала албаса, аны ким коймок эле, туурабы? Ал ушундай эле логика биякта эле иштейт. Айтканым, тилди үйрөнсөңөр, жалаң эле Германия менен чектелбегиле. Биз болгону азыр Германиянын модели катары айтып атабыз. Бир бала жана көргөм, суроо берди, Германия Америка кантип кетти деп жана группалашып. Кантип кетти? Ал билим алды да. Айтып атпаймынбы, билим алсаңыз көз карандысыз болосуз. Австралияга эртең бирөө чалып сени, азыр LinkedIn деген нерсе бар. Бул жумуш издөө боюнча Facebook да. Мага мисалы Америкадан аз-маз келип турат. Келгиле Америкада инженер болуп иштегиле деп жөн эле ошол жерден бери мага келип турат. Анткени мен профилиме жазып турат, машина куруу, заводдо иштей алам деген бар инженер. Мага ошону эле көрүп, мага жиберип турат мисалы, вакансиялардын түрүн жиберип турат. Келгиле мындай инженер болсоңор, мындай боло аласыңар. Мага Австралиядан келет, керек болсо Новая Зеландиядан бир жумушты сунушталган. Ошондуктан билим алсаңыз, сиз эч качан бир жерге байланып калбайсыңар да, өзүңөр чечесиңер, көз каранды болосуңар. Ошондуктан элди чакырмак керек. Жогору Болотко утурлай кетпейби, мисалы үчүн Болот айтып калбады, Америкадан вакансиялар келип турат депчи. Анан мен болсо ошо иштеген кетсем, ал жакта деген талент тул деген бар. Ошол аркылуу болсо кадрларды издешет да. Эгер болсо жана социалдык тармактарда Sing деген бар бул жакта Германияда. Же болбосо сен айтып кеткен LinkedIn, ошолордо болсо профилдер бар боло турган болсо, эгер мен болсо бир кадрды издей турган болсом, бир IT тармакка, IT тармакта бир кадрды издей турган болсом, мен ошол талент
кирем дагы, анан ошол жакта мен болсом могул кесипке адам издейм десем ошол профилдерине барып такалышым мүмкүн да. Анан ошон үчүн болсо Sing менен LinkedIn'ди колдонгула, ошол жака жазылгыла деп дагы кеңеш бермекмин да. Ошол жака болушунча тажрыйбаңа жазгыла, эмнени билесиңер, эмнени кыла аласыңар. Үй бүлө менен барса кыйналып калбайбызбы дейт. Үй бүлө менен барса барып окугандар барбы? Бар. Мисалы мен магистратура менен барганда стипендия төлөгөндө үй бүлө ал проблема эмес. Эгер стипендия бармаса кыйналбайсыңар. Жалгыз барсаңар, үй бүлөңүздө да кош турбайт, биякта бар. Мисалы биздин уюмубузда жетектеген Канжар, анын мисалы келинчеги дагы эле келе албай жатат Германияга. Анткени студент кезинде виза беришпейт. Жүздөн эле айткан, кыйналасыңар дейт. Андан көрө ошонтип айтып атпаймынбы, окуу, билим сизди көз карандысыз кылат. Дагы бир жолу айтып коеюн элге, көз карандысыз кылат. Билим аркылуу, стипендия аркылуу келсеңиз, бүт визаны деле кыйналбай аласыңар, акчасын да төлөп берет, бүт проблема жок. Мындай өз жолуңуз менен келсеңиз кыйналасыздар. Дагы бир суроо келиптир. Именно кайсы билимди алуу керек дейт бул заманда дейт. Керек болгон билим дейт да. Өнүгүп келе турган жолдор барбы дейт. Кайсыл тармак азыр эң жанагындай талап кылынып атат? Эми азыр болсо дүйнө өнүгүп атат, жана дүйнөлөшүп атат. Анан ар бир кесип ардактуу деп эле, анан мурда мен бул балалык кыялым эле деп эле мугалим болуп калыш керек эмес, болбосо юрист болуп калыш керек эмес. Анан экономист окуп калып, анан окууну бүткөндөн кийин мен ата энем окуткан, же болбосо бул досторум окуткан деп андан кийин жумушсуз калбаш керек да. Азыр болсо көптөгөн жумуштар болсо акыркы 10 жылдыкта жоголуп кетиши мүмкүн. Азыр окуп аткан жумуштарчы. Азыр технологиянын заманы өнүгүп жатат. Ошон үчүн болсо тиги биздин университеттер дагы бир аз билим берүү сапатын өзгөртүшү керек да. Баягы эле мурда берип жүргөн кесиптерди бербей, жаңы кесиптерге бериш керек, же талаптар чоң болуп аткан кесиптерди жөнөтүш бериш керек. Анан ошентип атып анан азыркы учурда болсо, мисалы үчүн болсо, эгер болсо экономисттер болсо банкка бара турган болсо, азыр автоматизация болуп атат да. Банктардын баары бүт баары, сиз болсо мурда болсо банкка барып, анан тиги акча ала турган болсоңуз, азыр болсо онлайн аркылуу бүтүп калса, ошонун аркасында дагы көптөгөн кесиптер жоголуп атат. Анан ошон үчүн туура таңдаш керек да кесип. Бир да суроону байкап калдым. Максаттарыңыз мындай, чын айтса, сиз профессионал адис болсоңуз, сиз эч качан максат кыялыңан кайтпайлы, ошол эле кесипти ала бергиле, бирок унутпагыла, силер чыныгы адис болсоңуз, сиз дайыма эмгек акыңыз да жогору болот, анан сизге талап да жогору болот. Кандай кесип болбосун. Бир убакыт болсо айтып бермең, бир кыска бир окуяны, бирок убактыбыз жок окшойт ошо. Айтпайлы. Blaucard жөнүндө информация берип коюңуздарчы дейт. Бул Blaucard деген жөнүндө буюрса жакында макала жазып чыгабыз. Бул негизинен болсо Blaucard болсо көбүнчө жанагы медиктерге, айтып өткөндөй, информатиктерге, же болбосо инженерлерге берилет. Анан болсо жылына жанагы чектелген суммада акчаны табыш керек. Эгер Blaucard менен келе турган болсо, мисалы үчүн болсо, азыр болсо 6 айга жумуш издейм деп Германияга келсе болот, жанагы 6 айлык Кыргызстандан эле 6 айлык визаны алса болот да, жумуш издейм деген. Анан эгер болсо Германиядан бир компаниядан жумуш ала турган болсо, ошол договор менен эле бул жактагы мекемелерге барып визасын узартып алса болот. Эгер Кыргызстандан түздөн түз келем дей турган болсо, жанагы контракт эң башкы ролду ойнойт. Контракт фирмалар менен контракт алыш керек. Анан ал контрактта жазылган суммадан аз эмес акчаны табыш керек, 43.000 евродан аз эмес. Биздин 3 мүнөт убактыбыз калды. Сиздердин Кыргызстанга салам жолдосоңуздар болот. Ошондой эле мен да сиздерге ыраазычылыгымды билдиремин. Алдыда койгон максаттарыңыздарга оңой жетиңиздер. Өзүңүздөрдү жакшы карап жүрүңүздөр. Эфирге келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Дагы чакырсам дагы келип бересиздерби? Албетте, буюрса келип турабыз. Билген билимибизди
ар бир адамга бергенге ар дайым даярбыз. Ошол эле учурда болсо азыр болсо Кыргызстан болсо мына жаратылышыбыз бар, табигый ресурстарыбыз бар дейбиз, бирок алардын баарынан азыркы учурда айрылып баратабыз да. Анан азыркы биздин ресурсубуз бул адамдар, ошолорду туура багытка үндөп колдонуп калыш керек да, ушул адам ресурстарын туура колдонуш керек да. Анан ошол үчүн биздин максатыбыз ошо азыркы жаш өсүп келаткан өспүрүмдөргө же болбосо жаштарга ушу убактыңарды окууга инвестиция кылгыла демекпиз. Эртеби кечпи актайт. Эгер болсо мен болсо бүгүн эле иштей турган болсом, ан болсо өмүр бою 40 жыл, 50 жыл ошол жумушта иштешим керек да. Анан 5 жыл, 10 жыл кыйналып иштеп койгула, андан кийин өзүңөрдүн сүйгөн кесибиңерге ээ болосуңар демекчимин. Анан ошондой эле биз Кыргызстанды сагындык, быйыл бара албай калдык. Буюрса, бирок жүрөгүбүз Кыргызстанда да. Жүрөгүбүз Кыргызстанда, ошо Кыргызстаныбыз бул дагы абалдан жакшы чыгып кетсин деп тилек кылалы. Анан жаштар келечегине туура максаттарды койсун, ошолорго жете билсин. Рахмат. Мен да ошо коштоп негизги ойду Жеңишгүл уже айтты, мен болгон айтканым. Биз Кудай буйруса биякта көп жаштар билим алган эметкен, дайыма албетте бир көзү Кыргызстанда да. Эмне кылсам болот, алган билимди кантип салып өнүп турсам болот. Биз эле оюбузда ал бар, албетте биз аракеттер кылып атабыз. Мен мисалы айтып атпам, көз карандысыз деген, мен студент кезинде эле мага 2-3 миң доллардык жумуштар эле сунушталган Кыргызстандын ичинде эле. Мен эгерде биякта жумуш таппасам, түздөн түз эле кайтмакмын Кыргызстанга. Бирок Германияда сөзсүз эме тажрыйба топтогон үчүн калдым да. Ошондуктан ойлобогула, силер Германияда, Кыргызстанга кетип калып келечеги жок деп. Туура эмес ойлоп Кайра келесиңер, албетте, анткени Кыргызстан Германия чыкканда кругозор өзгөргөндө топ миңдеген жолдор мээбизде ачылды да. Ошондуктан айтып атпам,